Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2023-жылдын ноябрында Жаштар форумунда жаштар үчүн жаңы билимдерди жана инновацияларды өздөштүрүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, ошол эле учурда билим берүү системасын бекемдөөгө убада берди. Билим берүү жана илим министрлиги Азия өнүктүрүү банкынын көмөктөшүүсү менен секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында төмөнкү чараларды ишке ашырууда. Жумуш ордунда окутууну, санариптик технологияларды колдонуу жана инклюзияны эске алуу менен компетенттүүлүк негизде билим берүү программаларын пайдалануу. 11695 студенттен турган 17 колледжде 29 программа киргизилген. 24 колледжде ишкердикке окутуу киргизилип, ал боюнча 7800дөн ашык студент билим алган. Долбоор окутуучулардын квалификациясын жогорулатууда. Кыска мөөнөттүү семинарларда жана тренингтерде 5700дөн ашык инженердик педагогикалык кызматкер окутулган. 455 адам 900 сааттык педагогикалык квалификация боюнча кайра даярдоо курстарынан өтүшкөн. 261 окутуучу мыйзамдын талаптарына ылайык техникалык дисциплина боюнча квалификациясын 72 сааттык окутууда жогорулатышкан. Башталгыч кесиптик билим берүүгө кредиттик системаны киргизүү жүргүзүлүүдө. Бул кесиптик билим берүүнүн ар кайсы деңгээлиндеги окутууну шайкеш келтирүүгө мүмкүндүк берет. 453 меморандумдун негизинде окуу жайлардын иш берүүчүлөр менен өнүктөштүгү өнүгүүдө. 8 окуу өндүрүштүк комплекс түзүлгөн. Ал жерде студенттерге практикалык окутуулар өткөрүлүп, андан тышкары окуу жай кошумча каражат табат. 2023-жылдын 3 айында 2.941.689 сомго кызмат көрсөтүлгөн. Долбоор тарабынан 27 кесиптик билим берүү уюмунда 36.000 чарчы метрге жакын жерде 7,5 миллион АКШ долларына реконструкция жана оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. 2.3 миллион АКШ долларына 3800 даана окуу жабдуусу, 1.320.000 АКШ долларына 5800 даана кеңси техникасы, 1 миллиондон ашык АКШ долларына эмеректер берилген. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыктары: пилоттук окуу жайларды жана иш берүүчүлөрдү көз карандысыз изилдөө, бүтүрүүчүлөрдүн 60%дан ашыгы алган билиминин сапатына канааттаанарын, дээрлик 70%ы ээ болгон адистигин актуалдуу деп эсептей турганын көрсөттү. Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусу жогорку окуу жайда окууну улантууну кошкондо 77,7%га чейин өскөн. Иш берүүчүлөрдүн канааттануусу 23%га жогорулаган. Долбоор квалификациялуу кадрларды даярдоого көмөктөшөт жана өлкөнүн келечеги үчүн перспективаларды камсыз кылат.